Анан органикалык аймакты биз азыр юридикалык статуска өзүм мындай өзүнчө иштей турган бир немеге айландырдык да. Бул неме коомчулук кандай общественное объединение деп уюштуруп, ар бир ошол бирикменин, коомдук бирикменин өздөрүнүн аттары бар да. Мисалы менин органикалык аймагым же болбосо ушундай аттарды коюшуп туруп, өздөрү регистрациядан өтүп, уставтарын иштеп чыгышып, печаттары бар. Эмне үчүн биз ушундай коомчулук түзүп атабыз? Бул деген бизди карап отура бербей, түздөн түз алар сайттары бар, биздин база данных аркылуу чет мамлекеттерге эгерде ошол сайттан карап, информацияларын карап, ошол кардарлар түздөн түз аларга чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Андан тышкары ошол органикалык айыл чарбасынын идеясында ошол органикалык аймакта 100 фермер баштарын курса, бул дагы келечекте бир чоң кооперативге айланат. Бул дагы ушундай максат коюп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол аймактарда ушул багытта иш жүрүп атат.